Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Meyrimdүү, ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен баштап, жараткан Аллах Таалага мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассалам салаваттар айтып, урматтуу жамаат, урматтуу аталар, жараткан Аллах Таала бардык махлукаттарды жаратканда жуп-жуу менен жараткан. Түн менен күн, ай менен күн, аял менен эркек, мына ошол асман менен жер. Allah кайсыл жандуу жансыз болбосун, мына ошонун бардыгын шериктери менен, жуптары менен жараткан. Кереметтүү Кур'анда Рум сүрөсүндө дагы Аллах Таала өзүнүн бар экендигин, бир экендигинин белгилеринен болгон бир белгини баяндап, Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан. Allah'ın бар ekенdiginin, bir ekенdiginin belgilerinden bolgon bir belgi, erkeklerge ayallardan jup jaratıp bergeni. Litaskunu ileyha, mına oşol ayal menen çoğu jaşaş üçün. Ve ja'ala beynakum mawaddata ve rahma. Ayal menen erkekti jaratkandan keyin ortoңорго süyүү berdi, mehrimdүүлүк, ырайымдуулук berdi. İnne fi zalika laayatin liqaumin yetefekkerun. Fikir kılgan, oylongon kavimler üçün mına uşul nersede Allah'ın бар ekendigine bir kança belgiler var deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Erbaun minas saada, 4 nerse baktılуулuktun belgilerinden el-merratus saliha, birincisi jakşı ayal. Bu dünyadaki baktılуулuktun belgilerinin birisi jakşı ayal. Vel meskanul vasi', kenen üy. Vel jarus salih, jakşı koşuna tınçlık bergen, korkpogon, ürkpögön. Wal markabul hani, anan janakınday mine turgan jakşına bir uloo deyt. Bul emi paygambardın da orunda at menen tögü aytılıngan bolsa, бүгүнкү күндө мына ошол биз мени жүргөн жакшынакай, үй бүлө бала чака менен муктаждыгыбызды аткарып аткан жанакы темир тулпар унааларга айтылып аткан нерсе. Wa arba'u minashqa al-mar'atu su alemuşun teskerisi 4 nerse бактсыздыктан деп туруп, мына ошол жаман аял, жаман кошуна, жаман улоо, анан жанакындай tar bolgon üy dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadi. Urmatуу mekendеш, бүгүнкү жума сабак мына ошол үй бүлө маселеси, жуптук маселеси, үй бүлөдөгү эр катын ортосундагы сүйүү маселесине бир аз басым жасап мына ошого токтолобуз. Ibn Abbas radıyallahu teala anhuma qal: "El-mawaddatu hubbur racul imra'atah." Sүйүү деген бул Аллах Таала кереметтүү Кур'анда аял менен эркектин ортосунда сүйүү бердим дейт. Аллах айткан Кур'андагы сүйүү ayaldın erkektin ayaldı jakşı körüsü. Ayatın ulandısında mehrimdүүлүк koşa verdim deydi. Mına oşol mehrimdүүлүk menen süýbese dagı ziyan jetkirbeş gerek deydi. Allah Kur'an'da süyü verdim deydi. Süyü menen süyet deydi. Eğer Allah bergen süyü bolbay kalsa ayatın ulandısındağı mehrimdүүлүk verdim deyip atat deydi. Mına oşol mehrimdүүлүk menen süýbey kalgan ayalına oşol mehrimdүүлүk arkulu ziyan jetkirbeş gerek deydi. Bugün kebir mıkaçılar başkalara özünün kүйөөсүнө, özünün ayalına kanday gıza jetkiriп atkandagысы биздин коомдо жашыруун эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Демек, мына ошол үй бүлө маселесиндеги erkek ayaldын жуптук маселесинде кереметтүү Кур'анда Аллах Таала Бакара сүрөсүндө мына ошол аял менен эркектин бири-бирине болгон функцияларын баяндап, "Хунна либасун лакум ва антум либасун лахун." Ayalдар силер үчүн кийим, силер ayalдар үчүн кийимсиңер дейт. Ayalдар силерди орап турат, силер ayaldарды орап турасыңар дейт. Yani эки жаш бул эр катын бирин бири мына ошол жаман иштен тосот. Керек болсо мына ошол зынадан тосот. Өзгө эркектен, өзгө аялдан каалаган нерсесин адал болгон өзүнүн аялынан чыгарып, мына ошол өзгөгө баргандан тосулуп калат. Бул эркектер аялдар үчүн кийим, ayalдар эркектер үчүн кийим дегени бул түз мына мен кийип турган кийимди кабыл алсаңыздар дагы болот, же болбосо мына ошол эмне коргоочу катары кабыл алсак дагы болот, же болбосо мына ошол жаман нерселерден такыр бир оолак кыла турган бир элемент катары кабыл алсак дагы болот. Мына ошол аял эркекке мына ошол эркектин муктаждыгын кандырса, ал эми эркек аялдын муктаждыгын кандырып, мына ошол чоочундарга, өзгөлөргө баруусунан, арам иштерге аралашуусунан бири-бирине эмне жанакындай коргом кылып жараттым дейт Бакара сүрөсүнүн 18-аяты. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү биздин коомдо эмне үчүн
үй бүлөлүк бактылуулук же болбосо үй бүлөдөгү ажырашуу, мына ошол биз бактылуулук деп эңсеген нерсенин азаюусу. Ушул нерсе бүгүнкү күндө бир кимге шылташыбызды билбестен, кайда алып барышыбызды билбестен, халил айбу фи заманина, балким айып биз жашап аткан бүгүнкү доордо, замандабы, же балким ал айбу фи анфусина, же өзүбүздөбү, айып эркектердеби, аялдардабы, же болбосом динибизди унутуп, ислам жөрөлгөрүн унутуп, каада салтыбызды унутуп, мына ошол адамдыктан алыстагандабы, балким ибтаадна ан таалими расулина ва хабибина, сүйүктүү болгон, бизге мээримдүүлүктү, бактылуулукту камсыздап берген пайгамбардын таалим тарбиясынан алыс болгондун себебиненби? Изен маза нафалул ан, эмне кылышыбыз керек? Үй бүлөлүк бактылуулук институтун, үй бүлө институтун кайрадан калыбына келтирип, ата бабалардай ажырашуу деген бир түшүнүктөн арылып, бири-бирибизди урматтап, сыйлап, сүйүп жашаш үчүн бүгүн биз кандай кадамдарга барышыбыз керек? Тарикун вахидун факат, бир эле жол бар дейт ислам аалымдары. Тарикуллахи ва расулих, Аллах жана пайгамбар жолу. Аллах жана пайгамбар жолу. Үй бүлө курууда, эр катын болуп жашоодо кээде укуктар бар, анан милдеттер бар. Бүгүн көпчүлүк укуктарын билет. Бүгүн көпчүлүк укуктарын талашат. Бирок милдеттерине келгенде акырын унчукпай калат. Шарият моол нерсени эркекке кылып бер деп милдеттендирген болсо, аялга дагы кээ бир нерсени милдеттендирген. Кээ бир нерсени аял талап кылганга акысы болсо, кээ бир нерсени талап кылганга эркектин деле акысы бар. Тилекке каршы бүгүн мына ошол карс эки колдон чыгат деп, ызы чуудун, тополоңдун, башканын баардыгын чыгып аткандагысы ошол бир тараптуу ойлонуп аткандагыбыз. Жалан укуктарыбызды талап кылып, милдеттерибиз жөнүндө сөз кылбаганын кесепетинен. Эркектин аялдын алдындагы милдеттеринен болгон бир милдет кийим кийгизүү жана тамак берүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келип сурады. Ма хаккул мар'ати аля зауж. Аялдын күйөөсүнүн кандай акылары бар деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам тут'имуха иза ту'имта, жесең жедиресин, ва таксуха иза иктасайта, кийсең кийинтесин деди. Я Расулаллах, аялыма эмнелерди кылып беришим керек деди. Өзүң жеген нерсени жедиресин, өзүң кийген нерсени кийдиресин деди. Анан жанакы өзүңдө жок iPhone 16 дагы бир бала деген нерселер жок. Лайса минна ман васса Аллаху алейхи сумма катара аля ияли. Пайгамбарыбыз айтат, бизден эмес дейт. Аллах Таала кенен ырыскы берип туруп, бирок ошол кенен ырыскыны үй бүлөсүнө зыкындык кылып бербей койгондор дейт. Аллах берген нерсени досторуна чачат, көчөгө чачат, баняга чачат, саунага чачат, ашканага чачат, ЗАГСка чачат, мактаныш үчүн дагы бир жерге чачат. Бирок аялына келгенде, балага келгенде, башкага келгенде, жанакындай эмне, акча жок, башка акыл, экономду айта бересинби, дей бересинби? Кеттик чай ичебиз дейт, кирип 2000 сомго чай ичип чыгат, экти памперс алай кел десе, постоянно памперс дайындайсың дейт. Пайгамбарыбыз айтат, 20 сомдук нерсе. Аллах Таала кенен ырыскы берип, бирок ошол кенен берген Кудай Таала ырыскыдан үй бүлөсүнө зыкындык кылып, үй бүлөсүнө ашыкка иштетпей кое турган болсо, ал менин үммөтүм эмес дейт. Кудай сактасын. Оор маселе, урматтуу мусулман туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Динарун анфактагу фи сабилилlah." Bir dinar, bizce aytkanda 1 сом дейли, 1 dinar Allah жолунда сарптадың. Wa dinarun fil masakin. 1 dinarды кедей кембагалдарга бердиң. Wa dinarun fil raqabatin. 1 dinarга бир кулду сатып алып азаттыкка чыгардың. Бул эми кулчулук бүгүн жок, бул кулчулукка чыгаруу бул эң сооптуу иштерден. Бул бир кул болгон адамды эркиндикке чыгарып коюп, бул жанакы өлгөн адамга жашоо бергендей сооп болгон ошол кулчулук доордо. 1 dinar Allah жолунда сарптадың, 1 dinar кедей кембагалга, 1 dinar кулчулуктан чыгарууга, ал эми 1 dinar өзүңдүн үй бүлөңө дейт. Ушулардын эң жакшысы азамуха ажран ad-dinar allazi tunfiquhu ala ahlik. Үй бүлөңө сарптаганың ошол үчөөсүнүн ичинен эң сооптуусу дейт. Allah жолуна бергенден, кедей кембагалга бергенден, кулду азаттыкка чыгаргандан жакшысы аялыңа, балдарыңа бергениң дейт. Урматтуу мусулман бир туугандар, кээде үйдө бар жок бар андай мындай дегенибиз менен,
жеңелерибиз да кээде жанакы не төрөт менен башка менен такыр бир бардыгын эле жанакы бетте маселе айтканда жанакы өзүбүздүн үй бүлөгө салыштыра бербейли. Такыр үйдөн чыкпаган келиндер жеңелер дагы бар. Кайне кайнатасынын колун карап ушундай бир жанакы забордон нары чыга албагандар бар. Туура сенин аялың өзү машинаны минип алып каалагандай жүргөндүр, бирок кошунаңдыкы кандай эмес. Кайнесинен сурап чыгат, кайнатадан сурап чыгат, кээде бала менен, мал менен, башка менен такыр жанакы огороддон сыртка чыкпаган келиндер башкалар бар. Алар дагы эл сыяктуу кээде кафенин башканын, тамагын башкасын жегиси келген учурда мына ошол нерсени эске алышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Динар Алла жолунда сарптаган динар керек экен багалга, анан бирөөдү кулчулуктан чыгарууга, анан үй бүлөңө дейт, эң жакшысы үй бүлөңө сарптаганың дейт, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Аввалу ма юдау фи мизанил абди нафакатун аля ахли." Кыяматта таразадагы эң биринчи сооп жагыңызга коюла турган сообуңуз бала чака үй бүлөсүнө иштеткен акчасы коюлат дейт. Биринчи кыяматта соопторун тарткыла деген намазын апке, орозасын апке дебейт экен. Эң жакшысынан баштайлы үй бүлөсүгө сарптаган акчалар бар экен, ошону апкеп койгула дейт экен. Балаңызга, аялыңызга сарптаган акча экен. Ошондуктан эркектер Кудайыма шүгүр эми күн деле көчөдөбүз, күн деле кафедебиз, күн деле чайханадабыз. Мына ошол үй бүлө бала чакага эми балдарыңар ач калды дегенден алысмын, бирок кантсе дагы бир аз бирдеме көтөрүп көңүл бөлгөнгө башкага жүрөк жылытуу бул мына ошол пайгамбардын сүннөтү экен. Биякта мына ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат: "Кыяматта таразадагы эң биринчи коюла турган нерсе үй бүлөңө сарптаган акчаң" дейт. "Мен бата каллан фи талабил халал бата магфурун ла." Кимде ким кечке бала чакамды багам деп иштеп келип чарчап уктап калса, күнөөсү кечирилген абалда уктайт дейт. Мына футболдо жүрүп, дискотекада жүрүп, концертте жүрүп, башкада жүрүп, достор менен ар жерде чайханаларда жүрүп эмес, бала чакамды багам деп чарчап келип уктап калса, күнөөлөрү кечирилген абалда уктайт дейт. Анткени үй бүлөнү багам деп аракет кылуу бул исламдагы эң чоң кесип, эң чоң сооп, эң чоң ибадат экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Эгер эркек киши ичип аткан суусунан аялын дагы бир ичип аткан пияласынан бир аз ичирип кое турган болсо, ошого дагы соо болот дейт. Ичип аткан чыныдагы бутылкадагы суусунан аялына дагы ооз тийгизип койгон болсо, мына ошонун дагы эмне жанакындай жараткан Аллах Тааланын астында чоң соо болот дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, кылдаттык менен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жашоосуна назар сала турган болсок, 14 кылым, 15 кылым мурда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн өмүрлүк сүйүктүү жары мына ошол Айша энебиз менен, Хадича энебиз менен өткөргөн күндөрү бар. Сиздерге мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын Айша энебиз менен жана Хадича энебиз менен болгон кээ бир романтичный өткөргөн мүнөттөрү, секундтары жөнүндө сөз кылабыз. Романтика дегенде сөзсүз жанакы түшө калып машинанын эшигин ачып башка кылып тизелеп шакек берген эмес. Романтика мына бүгүн биздин мечитте Кудай кааласа. Болгондо дагы пайгамбардын романтикасы. Ромео Жюлеттеники, Лайла Мажнундуку, дагы ким бар? Жанакы Тахир Зухра дейт, дагы Эшмат, Ташмат ошолор. Алардын бардыгы чыгармада башкада, Айтматов Жамилада башкада келтирет, бардыгы жетпей калгандар. Бардыгы жетпей калгандар. Бүгүн жетип, жеткенден кийин өмүр бою сүйүп, өлгөндөн кийин 14 жыл, 15 жылдан кийин аялынын досун көрсө, ыйлап жүгөргөн чыныгы романтика жөнүндө, пайгамбар жөнүндө сөз кылабыз, урматтуу мусулман бир тууган. Пайгамбарыбыздын аялдары менен болгон сүйүүсү. Айша энебиз айтат: "Кайфа хуббук али я Расулаллах?" О Аллахтын элчиси, мага болгон сүйүүң кандай дейт. Мени канчалык сүйөсүң дейт. Мына Айша энебиз суроону коюп атат, сончо проблема турса. Я Расулаллах, мени канчалык сүйөсүң деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кауқдатил хабл, жанакы түйүлүнгөн, чиеш болуп байланылган түйүнчөктөй сага болгон сүйүүм деди. Айша энебиз айтат: "Мен кез менен кайфа лукта я Расулаллах, я Расулаллах, түйүнчөк кандай турат дейт элем" дейт. Я Айша кахалиха, авалындагы да эч өзгөргөн жок, кыжалат болуп ошо боюнча турат, түйүлгөн боюнча турат, сүйүүм ошол бойдон деп коет элем дейт. Демек мына сүйөм деп айтуу же мени канчалык сүйөсүң деген бул шариятта башкада бар экен, урматтуу мусулман бир туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам керек болсо, мына эң чоң комплимент. Айша энебизге айтат: "Ма убали бил маути бада ан арафту аннак заужати бил жанна." О Айша, жаннатта дагы сен менин аялым болоруңду билгенден кийин
Ölümden korkpay kaldım deydi. Cennetke bargandayam bu dünyadagi ayalım kayra men ayalım bolorun. Yani Ayşe sen menin cennette dagı meni çoğu bolorumdu bilgenden keyin ölüm jönündө kaygı tartpay kaldım deydi. Mına me degen kompliment. Asmandagı ayla alıp berem, kündө alıp berem dep birbirler durdurasыздар. Ölümden korkpay kaldım ya Ayşe seni menen birge oluştu bilgenden keyin deydi. Nisa surəsinin 9-cu ayəti. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhun fa asa an takrahu shay'an ve yec'allahu fiha hayran kaseeran. Ayalдарыңарды жек көрүп турсаңардагы сылыктык, жумшактык менен жакшы мамиле кылгыла. Балким силер жаман көргөн аялдарыңарда жараткан Аллах Таала тарабынан бериле турган жакшылыктар бардыр дейт. Кээде сага фигурасы жакпайт, түсү жакпайт, характери жакпайт, бар жогу жаккан менен апасы жакпайт, акасы жакпайт, кайын журт жакпайт, немистер. Кереметтүү Куранда Ниса сүрөсүндө Аллах Таала айтат, ошол аялдын канча бир жакпаган жери болгон менен, бирок сен билбеген тараптан Кудай Таала берилген бир жакшылыгы бар дейт. Балким бүтүндөй элди көтөрө турган, башкара турган бир сыймыктуу бир уулду, башканы президентти төрөп бере турган мына ошол эмне аялың экендигин эске алгыла деп Ниса сүрөсүнүн 19-чу аятында Аллах Таала кайрылат. Айшене өз айтат. Пайгамбарыбыз кээде Айшене өзгө: "О, я Хумайра. О, мен аппагым" деп кайрылат экен кээде Айшене өз. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна а'замус садака лукматун ядаха ар-рajul fi fami zawjatihi." Эң чоң садака жеп аткан нерседен бир лукма, бир тиштемди аялыңдын оозуна салып коюу дейт. Имам Бухари, Имам Муслим чыгарган хадис. Чыныгы сүйүү huwa allazi yastamiru ba'da zawaj hatta law mata ahadu tarafayn. Үйлөнгөндөн кийин башталып, өмүр бою уланып, керек болсо эки үйлөнгөн баш кошкон эки жаштын бирөөсү өлгөндөн кийин дагы уланган сүйүү. Бул мына ошол пайгамбардын хадишене өзгө болгон сүйүүсү. Хуббун ажиб hatta tamutu sayyida Хадича. Өтө бир таң калыштуу сүйүү. Керек болсо Хадишене өз өлгөн эле. Ба'да маутиха би санатин ta'ti imra'atun min as-sahaba. Хадишене өз өлгөндөн кийин бир жылдан кийин бир сахаба аял келди. "Я Расулалла, үйлөнбөйсүзбү?" деди. "Аялыңыздын өткөнүнө бир жыл болду" деди. "Алдыңызда кандай чоң жоопкерчиликтүү иштер турат" деди. "Үй бүлөң бар" деди. "Wa da'wa ha'ila taqumu biha." "Бала чакаңыз бар, үй бүлөңүз бар, дааватыңыз турат" деди. "Аялга болгон муктаждыгыңыз бар, үйлөнбөйсүзбү я Расулалла" деди. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мыйлап туруп: "Wa hal ba'da Хадича ахад?" Хадичадан кийин Хадичанын ордун баса турган бирөө барбы деди. Пайгамбарыбыз Хадишене өзөгүн бир жылгача үйлөнгөн эмес экен. "Үйлөнбөйсүңбү?" десе, Хадичадан кийин Хадичанын ордун баса турган бирөө барбы деди. "Валаула амара Аллаху ли Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям bizijat allati ja'at ba'da zalik lamma tazawwaja abada." Пайгамбарыбызды кээде катын-поз болгон, башка болгон, анча аял менен, мынча аял менен жашаган деп Аллах Таала тарабынан буйрук келбегенде пайгамбарыбыз Хадичене өздөн кийин үйлөнбөйт эле. Аллахтан буйрук келип анан үйлөнгөн. Пайгамбар канча аял алган болсо, ар бирине өзүнчө аят түшкөн. Аллахтан буйрук келмейинче, уруксат келмейинче үйлөнгөн эмес. Кээде жанакы дин душмандары башкалар булардын пайгамбарлары андай болгон, мындай болгон, бабник болгон деп астагфирулла адамды ыймандан чыгара турган сөздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккеден көчүп кетти, качып кетти. Качаардан мурда Хадишене өз кайтыш болду. Хадишене өз кайтыш болгон жылды ислам тарыхында Амул Хузн, кайгы жылы деп пайгамбар аялынан айрылган жыл, бул кайгы жылы делинген. 14 жылдан кийин кайрадан Меккени колго алгандан кийин келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Меккени колго алып жана биздеги революция сыяктуу, кайрадан Меккенин бийлиги пайгамбардын колуна тийгенде бүт Курайш Меккеликтер келип пайгамбардан кечирим сурап, башка кылып бир мансап сурап, башка кызычуу болуп аткан учурда пайгамбарды узактан келаткан бир кемпирди көрөт, чуркап ошонун жанына барат. Ал аял менен бикыйла сүйлөшөт. Олтурам десе үстүндө чепкен чечип астына салып коет. Биякта ушунча мамлекеттик иштер турат. Резиденцияны алыш керек, башка кылыш керек. Ага дайындаш керек, буга дайындаш керек. Ошончо мамлекеттик жумуштар турса, кайрадан Макка колго тийип, тополоң болуп, бийлик колуна тийип турган күнү бардыгын таштап коюп, бир кемпир менен 2-3 саатка сүйлөшөт. Астына үстүнө чепкен салып коет. Айшене өзү де кемпир ким дейт? Пайгамбар менен сүйлөшүп аткан дейт. Бул Хадичанын досу дейт сахабалар. Пайгамбарыбыз келгенден кийин Айшене өзү айтат: "Я Расулалла, ал аял ким?" десе, Хадичанын досу эле дейт. "Эмне жөнүндө сүйлөштүңөр я Расулалла?" десе,
Kunna natahaddas an ayami Hadicha. Hadicha'nın tiriu kündörün tiriu uçurların söylöştük deydi. Ayşe ne öz kızganıp ketip, "Amazil da tazkuru hazil ajuz." Dagile mına oşal qarıp kalgan, toprakka çirip jok bolgan ayaldı unuta eleksinmi deydi. Allah Taala andan jakşı ayal berbedi saga deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah andan jakşı ayal berelek ya Ayşe deydi. Eldim bardığı menden başlatkanda al meni koldogon. Eldim bardığı meni jalgançıga çıgarganda al meni çındık degen. Eldim bardığı kapır bolgonda al maga iman keltirip jer betinde bir ele musulman bar ele al Hadiçele deydi. Kanti men al Hadiçаны jana Hadiçаны ötkürgön kündörünü unutamın deydi. Ayşe nebіз Peygamberimizin açulanganını estep ketip bayqap kalıp, "Ya Resulallah keçirip koy. Allah'dan maga keçirim sura" dese, "İstagfirli ya Resulallah. Maga Kudaydan keçirim suragın" dese, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen Hadiçaga keçirim suragın Allah'dan. Anan men saga Kudaydan keçirim surayımın" deydi. Bul mına oşol emne közü ötüp ketse dagı ötüp ketken ayalın urmattap atkanı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den. Ayşe nebіз aytat, "Ma girtu ala ahadin min nisa'i Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ma girtu ala Hadiça." Hadiça'nı kızganganday bir de ayalın kızgangan emesmin. "Ve ma ra'aytuha." Biroq men Hadiça'nı körgön emesmin. Al maga çeyin ölüp ketken. "Walakin kana Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yuksiru zikraha ve rubbama zabaha şat summa yuqatti'uha a'dan." Men Hadiça'nı körbösem dagı bir gana Hadiça'nı kızganat endi. Peygamber köp eskergen. Kede mal soydursa deyt, müçölöp bölüp durup deyt, mına oşonon dagı Hadiça'nın ejesinde jünöt dostoruna apar dep jünöt ötülö deyt. Hadiçe'nin özünün ötkönüne 15 yıl, 20 yıldan keyin. Kayne kaynatası tiri otursa bir marta çakırıp, "Ata dep koygongo, ene dep koygongo, bir marta bir uşu kızыңızды adı berdiңiздерle uşun ayынан 4 balalı boldum" dep bir marta bir sıylap, peşenesinden öp, ıssık tamak berip koygongo, jarabagan kүйөө balдар patriot bolup, Peygamberdi erçip gelip, Jumada olturgandары jok emes. Kaynatası men telefonda süйлөшкөндөн ardangan, namıstangan, dinin de peygamberin de bilbegen Müslüman bir tuğandar bugün soğukta cumaga kelip oturat. Ayşe ne özetet men kede aytat elem deydi. "Farubbama qultu lehu ka'annahu lem yekun fi dunya imra'atun illa Hadiça." Hadiça'dan başka dünyada kadın joktu ile elesetes ya Resulullah dep aytat elem deydi. Tölkö şonu söz kılaz. Andan başka dünyada bir ayal jaralbaganday, bir ele janaga egzemplar Hadiça jaralganday söz kılasız. Dep peygamberge aysam, "İnneha kanat ve kanat ve kana li minha velad." Hadiça anday ile mınday ile Hadiça bana perzentler töröp bergende o Ayşe dep aytat deydi. Eldim bardı bayak sözün kaytalat deydi. "Amanat bi iza kafara bin nas." Adamlar kapır bolgonda almanga iman keltirgen. "Ve sadaqatni iza kazeben nas." Adamlar men jalgançıga çıgaran almanga işengen. "Wastana bi malihi." Baylığın başkasın mına oşol din jolunda mena sarttagan. Allah Taala Hadiça arkılуу manga bir kança perzentler bergen deydi. Ayşe ne öz aytat? Ayşe ne öz aytat? "İsta'zanat Halatu bint Huwaylid ukhta Hadiçata ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Kündördün birinde Hadiça'nın ejesi Hala degen keldi deydi. Atı Hala eken. Hala geldi daha peygamberin darvazasını takıldattı deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahümme Hala." Karagla Hadiça'nın ejesi Hala geldi dedi deydi. "Ya Resulallah kaydan bildiniz?" dedik deydi. Çurkap barıp sahabalar darvazanı açtırdı deydi. Çındığında Hadiça'nın ejesi oşol Hala eken peygamber takıldagandan aytkan Hala eken deydi. "Kaydan bildiniz de barıstan kalsak deydi. Darvazanı takıldatkanı Hadiça'nın kınday eken dedi deydi. Ayalın ölgönde 20 yıl bolgan. 20 yıldan keyin eşigini takıldatkandan Hadiça'nı takıldatkanday eken deydi. Romantika uşul emespi? Süyü uşul emespi? Tizelep şakek bergen uşul emespi? 20 yıldan keyin ejesinin takıldatkanın ayalının takıldatkanına okşop taanıp atat. Bugün kede ayalının telefon numerini jatka ayta albaytlar. Al emes ötkönde bir öz toyda jana surap atsa kança balang barsa baldarın atın bilbey atat. Şunçalıkka jettik ba? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kündördün birinde dağı bir ayal geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem al ayalga kayırılıp çurka barıp körüşüp, "Kayfa antum, kayfa halukum, kayfa kuntum ba'dana?" Kandaysыңар, awalыңар kanday bizden keyin dedi. "Bi hayrin bi abi unti bi abi ente ve ummi ya Resulallah." Atam apam sana fida olsun ya Resulallah. Biz jakşыбыз dedi.
Falamma kharajat qultu, janaqı ayal çıqqandan keyin men aytdim dedi Ayşe enemiz. Ya Rasulullah, tuqbil ala hazigil ajuz, hazal iqbal. Uşu qarıgan kempirge uşunday mamile kılasıp dedim deydi. Ya Ayşe, innaha kanat ta'tina zamana Hadicete ve inna husnal ahdi minal iman. Bul ayal Hadiçanın doğrunda keletiyle dağı oşol Hadiçanın doğrunu estep ketip oşol Hadiçanın doğrunu süйлöştüm bul ayal menen dedi deydi. Ayşe enemiz aytat, lemma ba'asa ahlu Mekke'te fi fidai asrahum. Ba'asat Zeynep fi fidai Abil As bimalin. İslam tarihinde musulmanlarga üylönsün degenge çeyin kapırlarga dagı paygambar kızın bergen. Musulman emeske da kız bersen bola öğretiler, iman keyin kelbedi. Mana oşol paygambarımızın Zeynep degen kızı, mana oşol malda musulman bolalek Abil As degenge turmuşka çıkkan. Mana oşol cihatlardan birösünde Abil As musulmanların koluna plenge düşüp kaladı. Plenden çıkarış için Mekke'deki bala çakası tuğan uruğu akça jönötөт. Muna ol akçаны algıladığı musulmanlar, silerge plenge düşüp kalgan menin kүйөөмдү, balamdı, atamdı çıkarı vergile dep. Paygambarımız mana oşol akçalarını alıp azatlıkka çıkarıp atsa, Zeynep, paygambardın kızı Zeynep'tin kүйөөsü Abilasa tutkunga düşüp kalgan eken, Zeynep özünün kolunda janakınday bileğerigin beri veriptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bileğerikti alattagı ilap jükörüp, menin sahabalarım, eğer ruhsat berseňiz uşul bileğerikti nesin? Bileğerigi menen koşa azatlıkka çıkarsak kanday deysiňer deydi. Bolbosam özü çeçet, özü prezident, özü general, özü jetekçi. Ya Resulallah, sizge biz emne bir jaman söz aytmak, bilgeniňizdi kılın deydi. İlap uşul bileğerikti nesin? Çıkarı vergileçi deydi. Bileğerigin koşa kayra kete versin deydi. Bul kim ya Resulallah dese, bul Hadiçanın bileğerigi deydi. Zeynep'ti turmuşka uzatıp atkanda uzat bergen ele deydi. Kızım Zeynep kүйөөsü üçün bugün beri veripti deydi. Ayalını alıp bergen bileğerikti, 20 yıldan keyin, 30 yıldan keyin tanıp, ыйлап жүгөрүп атат. Сүйүү, романтика, аялга болгон урмат, мына ушундай болот урматтуу мусулман бир туугандар. Десе анан, бирок яра дамылай, эми буягы жүзө келтирдиңиз. Биздин аялдар ал Хадиче энебиздей эмеспи деген да маселе бар да. Бирок биз деле пайгамбардай эмеспиз, тең теби менен, тезек кабы менен. Мына ошол өзүбүзгө ылайык аял тийген, мына ошолорду пайгамбардай болушун Хадиче энебизди сыйлагандай сыйлай берсек, иншалла ошол пайгамбарга өргөн соопту жараткан Аллах Таала бизге дагы берер, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан сураныч, мына ошол үй бүлө маселесинде аяр жанакындай бир назик, этияттайлы, өзгөчө мына ошол бала чаканын көзүнчө аялдарыбызды урматтап сыйлай турган болсок, бул мына ошол үй бүлө бактылуулугуна бир чоң бир эмне себептерди ачат. Үй бүлөдө проблемасы жок адамдын өзү жок, бирок проблеманы чечүү Аллах Таала тарабынан берилген бул семейный проблемалар кээде эркекти сынаш үчүн, кээде аялды сынаш үчүн, мына ошол канчалык сабыр кылат, канчалык жумшактык кылат, канчалык мээримдүүлүк кылат, канчалык мен берген аманатка амал кылат деп мына ошол максатта берилет. Маселе проблеманы жок кылууда эмес, маселе мына ошол келген проблеманы эмне жанакы дарылап, мына ошого бир түшүнүү менен мамиле кылууда, урматтуу мусулман бир туугандар. Айша энебиз айтат, мага пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты дейт: "Инни ла а'ламу иза кунти анни радиятан ва иза кунти алайя гадба." O Ayşe, sen bana razı jana razı emes ekendигиңди men bilem dedi. Бүгүн эми бизде оңой эле билип коюш, шарт эле чоңуйга тыгат, каргайт, башка кылат, жана башка кылат, Айшени өзүнөн талбайт экен да. Айшени өзү пайгамбарга капа болгон ушунча билдирбей жүрсө да пайгамбар билип алыптыр. Я Айша, менин капа болгонуңду жана разы болгонуңду билем dedi дейт. Я Расулалла, койсоңуз деди. Мен сизге качан капа болдум? Каяктан билесиз дейт. Эгер сен мага разы болсоң, Аллахума я Rabbi Muhammad, o Muhammed köyü Muhammed'in Rabbisi deyip dua kılasın. Aleyhim mağa narazı olsan, o İbrahim'nin Rabbisi deyip İbrahim peygamberin adına aytasın dedi. Tuğru ya Resulallah, men sizge kapı olğandı, şu tek kana şu atınızı kana anca bir koşkum kelbey kılat, atak başka sizge olğan bir jek görüyüm yok deydi. Aleyhim bugün bizim üy bülöde başkada kançalagan jek görüylөр, kançalagan kaygılar var. Meselenin bardığının çeçü, özübüzdün kolubuzda turata, janakınday emne, biz kançalık sılıktık menen, jumşaktık menen, түшүнүү менен мамиле кылсак, иншалла, баардык ошончолук нерсе калганын ордуна келет. Сабактын уланысын иншалла адаттагыдай кийинки жумада улантабыз. Субхана раббика ва ясифун ва саламун алал мурсалин, алхамдулиллахи раббил аламин. Жараткан Аллах Таала өзүңдөн жалбарып суранабыз, ыйман исламда кадамдарыбызды бекем кылгылың.
Аллахым коомубуздагы эң бир чоң көйгөй болгон үй бүлөлүк проблема мына ошол ажырашууду өзүң алыс кылгының, ажырашуунун санын өзүң азайткының, бактылуу үй бүлө курууну насип эткениң, ниет максат менен бала үйлөп кыз узатып атабыз. Аллахым ошолордун жакшылыгыны, бактылуулугуну, небере жыттап мына ошолордун Аллахым жакшылыгына күбө болгонду өзүң насип эткениң. Оол кыздарыбыздын Аллахым бактысыз болуп, ыйлап, кайгырып, түшүнбөстүк менен үйүбүзгө, эшигибизге кайра келишине өзүң сактагын я Раббана. Аллахым бардыгыбызга бактылуу, бардар, аман жашоо насип эткениң. Аллахым бардыгыбыздын үй бүлөбүзгө, бардыгыбыздын уул кыздарыбызга мына ошол пайгамбарыбыз менен Айшенебиздин, Хадиченебиздин сүйүүсүндөй бекем сүйүү насип кылгының. Ва саллаллаху тааля аля хайрил Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Бирахматика я архамар рахим.